Арваңыз ардактуу телегөрүүчү, УТРК Баткен телеканалынын эфир саатын актуалдуу маек программасы улантат. Албетте, жаз айларынын келишине дагы саналуу гана күндөр калды. Мындан улам жазгы талаа иштерине өз учурунда даярдык көрүү маанилүү. Биз бүгүн жазгы талаа иштерине даярдык кандай жүрүп жатат, дал ушул теманын тегерегинде кеп кылабыз. Аны үчүн студиябызга атайын коноктор келген. Студиябыздын коноктору Сулайманов Кубатбек Лейлек райондук агрардык өнүктүрүү башкармагынын баш кадиси. Ошондой эле Масалиев Сыдык агабыз Лейлек райондук суу чарба башкармагынын суу пайдалануу бөлүмүнүн башчысы бүгүн бизде конокто. Амансыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач эле сөздү Кубатбек мырза сизден баштасам, айтсаңыз, ошол учурда жазгы талаа иштерине даярдык көрүү кандай иштер жүрүп жатат? Дал ушул тууралуу маалымат бере өтсөңүз. Рахмат. Негизинен жазгы талаа жумуштарынын бүгүнкү күндө аткарылышы боюнча Лейлек районунда айыл өкмөттөр менен биргеликте райондун структурасы иштелип чыккан. Жалпысынан бизде бүгүнкү күндө Лейлек районунда 33.117 гектар айдоо жер болгон болсо, анын 9.204 гектары суга айдоо жер, 23.913 гектар жер бүгүнкү күндө кайрак жер. Негизинен ошол структура менен бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр менен биргеликте чогуу структурада бизде 19.168 гектар жерге кылкандуу дан эгиндерин эгиш боюнча пландаштырдык. Былтыркы жылга салыштырмалуу 37 гектарга көп. Ошондой эле 338 гектар жерге күрүч, 1226 гектар жерге дандык жүгөрү, 604 гектар жерге картошка жана 795 гектар жерге жашылчаларды эгиш быйыл жылга пландаштырдык. Негизинен айыл өкмөттөр менен биргеликте ошол иштердин аткарыштан дыйкандарга бүгүнкү күндө жеткириш боюнча бүт иштер жүрүүдө. Айтсаңыз эми, албетте ошол жакшы пландапсыздар. Өткөн жылга салыштырмалуу ошол айдоо аянттары көбөйтүлдүбү? Ооба, 37 гектар жерге быйыл жылга көбөйтүп, ошонун негизинен кылкандуу дан, ошол жашылча бардын пландаштырганыбыз ошол болду негизинен. Ошол кылкандуу дан эгиндерин эгүүдө деги эле ошол сапаттуу үрөн менен дыйкандарды өз убагында камсыз кылуу дагы бул өтө маанилүү. Андыктан ошол сапаттуу үрөндөр менен камсыз кылуу багытында учурда кандай иштер болуп жатат? Ооба, бизде Лейлек районунда негизинен сапаттуу үрөндөр менен камсыз кылуу боюнча иштер жүрүүдө. Сапаттуу үрөндөр менен камсыз кылууда бизде 2023 жылда биздин районубузга жалпы сорт обновление боюнча сапаттуу үрөндөр менен камсыз кылуу максатында 303 тонна үрөндү алып келип дыйкандарга бергенбиз. Ошонун негизинде быйылкы жылга 2024 жылга биз ушул 71 тонна бизде районубузда жетишпестик болду. Ошо 71 тоннаны дагы бүгүнкү күндө ушул сорт обновление үчүн алып келип, бүгүнкү күндө ушул Артур үрөн чарбасынын кампасына 60 тонна бүгүнкү күндө вакула сортундагы элита үрөнүн алып келгенбиз. Ошол жерде мунун негизи алып келгенибиздин максаты ушул сапаттуу үрөндөр менен элибизди ушул камсыз кылыш болду. Ошол жайылтып, ошол жерден айыл чарба кооперативдерине элдерге берип туруп, ошондон кийин жалпы ошол районубуздун элиге сапаттуу үрөндөр менен камсыз кылуу болду. Бунун берилиши дагы бүгүнкү күндө ушул Айыл банк аркылуу берилет. 3 жылдык мөөнөткө 3,5% ошол Айыл банк менен барып келишим түзүп, дыйкандар ошондон кийин квитанциясын алып барып, ошол жерден ала беришет. Демек, дыйкандар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк экен. Айыл банк аркылуу мына ушундай сапаттуу үрөндөрдү барып ала берсе болот да, учурда деле. Бүгүнкү күндө ошол боюнча жакшы болуп атат. Ошондон дагы бир нерсени айтып коеюн. Быйылкы жылда ушул биздин районубузда ГСМ боюнча, дистопливо боюнча өткөнгү ушул жуманын башында райондук аппараттык кеңешме болду. Ошол кеңешмеде биздин акимибиз Камит Бисдакович тапшырмаларды берди. Бүгүнкү күндө ушул районубуздагы дыйкандарга арзандатылган дистопливаны боюнча бөлүштүрүлүп, бизге Кыргыз Республикасынын МЧС өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан материалдык резервдер фондунан
районубузга 147 000 литр дистоплива бөлүнүп, ошонун негизи баштын тапшырмасы менен айыл өкмөттөргө бөлүнүп берилди, жеткирилип. Бүгүнкү күндө ошол жеткирилип берилгенден кийин айыл өкмөттөр дыйкандарга, фермерлерге ошол алышы боюнча заявкаларды чогултушуп, ошонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бүгүнкү күндө ушу Ош областында турат. Ошол Ош областында турган өздөрүнүн шоту бар, шотуга дыйкандар акчасын которуп, ошол жактан талонду алып келип, андан кийин алышат. Бизде эң көйгөй болуп келген былтыр 2023 жылда биздин районубузга 106 тонна бөлүнгөн, дистоплива бөлүнүптүр. Биз ошону бүгүнкү күндө дыйкандар былтыркы жылда болгон 55 тоннасын гана алышты. 55 тоннасын алып, калганыга Ош алыс турат экен. Лейлек районунан 430 километр алыста болгондон барып 200 литр болобу, 300 литр болобу барып алып келиш өтө проблема болгондуктан ошонун жарымын ала албай калганбыз. Биз ошол боюнча акимге кат жолдоп, акимге айтып, ошол маселе өтө көйгөйлүү болуп, дыйкандардан маселелер болуп атканын акимибизге айтсак, акимибиз бүгүнкү күндө ошол Петролиум компаниясы менен сүйлөшүү жүргүзүп, Кудай буйрса 20 февралдардан ушул Лейлек районунда Петролиум компаниясынын бүгүнкү күндө ошол АЗС ачылып атат. Ошол АЗСтен бүгүнкү күндө ошо дыйкандар Кудай буйрса алышат да. Негизинен бул дагы болсо быйылкы жылда ушул өзүбүзгө бөлүнгөн 147 тонна дистопливаны толук дыйкандар ала алышат деген жакшы шарт түзүлдү деген ойдобуз да. Демек дыйкандар үчүн дагы жакшы шарттар түзүлүп, көйгөйлөрдү чечүү алдында турган экенсиздер. Дыйкандар пайдаланса болот экен. Эми Сыдык мырза, айтсаңыз, ушул ирригация тармагы дагы өзгөчө маанилүү. Ушул жазгы талаа иштеринде үзгүлтүксүз суу менен камсыз кылуу, учурда ички каналдарды, арыктарды тазалоо иштери кандай жүрүп жатат, канча пайыз тазаланып бүттү? Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин тапшырмасы менен бүгүнкү күндө Лейлек районунда ички чарбалык тармактарды, мамлекеттик тармактарды, каналдарды тазалоо иштери өтө кызуу жүрүп атат. Ошондой эле насос станцияларды, БСРлерди жазгы сууат мезгилине даярдоо өтө кызуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө биздин райондо 14.419 гектар сугат жер болсо, анын ичинен 10.732 мамлекеттик тармактарда. Бул дегенибиз 10.732 гектарды Лейлек райондук суу чарба башкармалыгы тейлейт да. Ошол тейлеген аймакта азыр бизде 95,9 километр каналдарыбыз бар. Анын бүгүнкү күндө 64% тазаланып бүтүп калды. Атап айтсак, 20 километр механизмдер менен тазаланды. Ал эми 61,4 километри колдо тазаланып бүттү. Аны бизде райондо климаттын келиши боюнча 2 зонага бөлүнөт. Ылдыйкы жана жогорку зона болупчу. Ылдыйкы зонада жаз эртерээк келет да. Ылдыйкы зонада Жаңы Жер, Кулунду, Бешкент айыл өкмөттөрү бар, Маргөн айыл Кең Талаа айыл өкмөттөрү. Ошол айыл өкмөттөрдө бүгүнкү күндө иш өтө кызуу жүрүп атат. Мисалы айта турган болсок, Жаңы Жер айыл өкмөтүндө МК1 деген 16,4 километр каналыбыз бар. Ал бүгүнкү күндө толугу менен тазаланып бүттү. Механизм менен да, колду да тазаланып бүттү. Бир бөлүп айта турган болсок, 820 километри механизмдер менен тазаланды, экскаваторлор менен. Ал эми 16,4 километр толук колдо тазаланып бүгүнкү күндө суу берүүгө даяр. Ал эми Кулунду каналы боюнча 33 километр канал боло турган болсо, анын 19 километри механизмдер менен тазаланды. Ал эми 16,4 километри колдо тазаланып, 28,4 километр колдо тазаланып, бүгүнкү күндө 87%га тарылды тазалануу боюнча. Дагы да азыр тазалоо иштери кызуу жүрүп жатат. Ал эми Даширабад каналында болсо 11 километр канал болсо, анын 155 метр механизм менен тазаланган. Сыдык мырза, чоң рахмат. Мындай жакшы иштер жүрүп атыптыр. Дээрлик 87%га тазаланып бүтүп калды дедиңиз. Деги эле ошол өзгөчө жеке жарандарда сууду коромчусуз алып келүү үчүн өзүнүн
аймагындагы арыктарды тазалабаган учурлар да кездешет да. Бул багытта кандай болуп жатат? Эмне деп айтат элем? Кездешип жүрөт, ал эми ички чарбалык каналдарда болот да, баягы арыктарда. Бүгүнкү күндө дыйкандарыбыз суунун жоготуп сууга өтө жакшы көңүл буруп калышкан. Түшүнүп калышкан, Түшүнүп калышкан. Январь айында эле быйыл кыш жакшы келбедиби? Январь айында эле кээ бир көчөлөр, кээ бир баягы дыйкан чарбалар уюшулуп, каналдарын тазалап алышты да. Бүгүнкү күндө да күн алыс өздөрүнүн арыктарын тазалап, колду тазалап жүрүшөт. Ошондо жаз айларында сууга суу тартыштыгы жаралбайбы? Мүмкүн жаралышы мүмкүн, себеби быйыл мына осадка жаан-чачын да аз болбоду, кар да аз жаады, жаан да болбой атат, күтүлүшү мүмкүн. Былтыр мисалы үчүн төө жайлоо системасында болгону 47% суу бергенбиз да. Себеби источникте вообще суу аз болду, жок болду. Быйыл да ошондой болушу күтүлүүдө. Ал эми ылдыйкы зонада болсо Кожо Бакырган дарыясынан алабыз. Аны өзүбүзгө керегинче сууну буруп, пландар 101% аткарылган. Ал эми насос станциялар менен суу сугарыла турган жерлерде болсо, ал эми электр энергияга зависит этет. Анан насостордун оңдолушуна, ремонтуна да байланыштуу болот да. Насостук станциялар деп калдыңыз, албетте сиздерде ири насостук станциялар бардыгын билебиз. Бул жакта абалгандай жазгы ишке, жазгы сууга мезгилине даярдыктар бүтүп калды? Ооба, бүгүнкү күндө насос станцияларда электрический жактарын, электр кыймылдаткычтарды оңдоо иштери жүрүп жатат. Бизде анын үчүн атайын бригада бар. 4-5 кишинен турган. Алар бүгүнкү күндө январдан баштап эле иштеп атышат. Бүгүнкү күндө Акынесте мисалы үчүн номер 1 насосто 4 двигатель даяр болгон. 2-де 1 двигатель, 3-тө пока эми барышат, 4-тө да 2 двигатель даяр. Өздөрүнүн айтышы боюнча 5-мартка суу берүүгө аракет кылып атышат. Эми жогоруда айтып калдыңыз, албетте быйыл кыш бир аз кургакчыл келиби? Суу тартыштыгы жаралып калышы мүмкүн деп, муну үчүн сууду үнөмдүү пайдалануу дагы маанилүү болсо керек. Ошол дыйкандарга сууду үнөмдүү пайдалануу багытында кандай кеңеш айтат элеңиз? Бул жерде эми үнөмдүү пайдалануу үчүн негизи кезек менен сугарып дегенде, кезек менен сугарылат. Баягы бизде водооборот деп коет. Мисалы үчүн Кулунду зонасында 2 ай 3 күн иче турган болсо, 2 айдагы 3 күн ичип, ушундай кезек менен ичет. Ошондо баягы ар бир тарактардан эле сууду бура турган болсо, суу арыктарда эле жок болуп кетип атат да. Ошон үчүн 2 айдан кезек кылып алышкан, ошентип сугарып атышат. Бул мурдатан бери эле колдонуп келатат да бул ыкма. Чоң рахмат. Эми Кубатбек мырза, айтсаңыз, мынакей жазгы талаа иштерине даярдыктар жүрүп жатыр дегеле, ошол айдап себүү иштеринде дыйкандар негизи үрөндү туура тандап алуу дагы маанилүү да. Сиз эмне деп айтат элеңиз? Үрөндү эмнесине карап тандап алыш керек? Негизинен айдап себүүдө үрөндүн сертификатына караш керек. Ошондон кийин бул энди жогору кондициядагы үрөө болуп, үрөндүн карап туруп, ошол жердеги үрөндүн толо болушу негизиненчи биздин мындай өзүнүн сөзү менен айтып атканда, үрөндүн өзүнүн тебесине карап туруп, мүмкүнчүлүк болсо биринчи репродукция, экинчи ошолорду эккенге дыйкандар көңүл буруш керек, аябай ошонун негизинен. Сапатына көңүл бөлүш керек. Айтсаңыз, эми ошол жазгы талаа иштеринде, айдап сөбүү иштеринде негизги өз убагында аткарыш үчүн техникалар дагы жетиштүү болушу маанилүү да. Сиздерде айыл чарба техникалар жетиштүү элеби? Негизинен Лейлек районунда бүгүнкү күндө бизде техникалар боюнча 89%-га даяр. Ошол бизде бүгүнкү күндө 340 дана колесный тракторлор бар. 15 дана, 31 дана дан сепкичтер бар. Соколорубуз бар. Бардыгы бүгүнкү күндө 89%-га даяр болуп, бүгүнкү күндө ушу жазгы талаа жумуштарын алды. Бүгүнкү күндө ушул аймактарда мындан 20 күн бир айылдын быйылкы жыл аябай жылуу келип калгандыктан дыйкандарыбыз быйыл себүүдү эрте башташып үлгөрүштү.
башта бүгүнкү күндө эгип ошого карап туруп иштер жүрүп атат кичине болсо дагычы. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл Кудай буйруса жакшы болот деген үмүт кылып турабыз. Энди негизинен ушул Кудай Таала асмандан жакшы жаан чачынды ушул жерге беребизсе, элибиз Кудай буйруса эккен эгиндери жакшы болот деген үмүттөбүз бизчи. Эми ошол эле учурда жер семизгичтер менен дыйкандарды камсыз кылуу дагы маанилүү. Ал үчүн ушул жер семизгичтер менен камсыз кылуу багытында аларды толугу менен кандай иштер жүрүп жатат? Негизинен биздин районго жалпысынан 2024 жылдын түшүмүнө жалпы 6345 тонна минералдык жер семизгичтер керектелет. Анын 3521 тоннасы азоттук, 2243 тоннасы фосфор, 521 тонна калийлык жер семизгичтер. Ушул жер семизгичтер боюнча бүгүнкү күндө ушул иштер жүрүүдө. Азыркы убакта Кызыл Кыя шаарында байтүшүм аркылуу бүгүнкү күндөгү 27 сомдон селитранын темеси бар экен. Ошол жерде биз селитралар темелер боюнча дыйкандарга толук маалыматтарды жеткирдик. Ушул күндө биздин СРМТ Айыл чарба кооперативине 68 тонна минералдык жер семизгич барды. Анын баасы негизинен 35 сомдон 55 сомдон фосфор, карбамид 35 сомдон болуп, жалпы бүгүнкү күндө ушул бүт айыл өкмөттөргө жеткирилип, дыйкандарга бүгүнкү күндө иш жүрүп атат. Дыйкандар бүгүнкү күндө айыл өкмөттөр тарабынан ошол заявкалар Элек райондук агралдык өнүктүрүү башкарма тарабына келсе, ошол заявка аркылуу биз тиешелүү жерлерге кайрылып, ушул минералдык жер семизгичтер менен камсыз кылабыз толук. Базар баасынан арзан, Арзан. Анда ошол район аймагындагы дыйкандарга толук жете алабы ушул? Бүгүнкү күндө толук жетет. Бүгүнкү күндө ошол минералдык жер семизгичтердин ассоциациясы бар, ташуучу ассоциация. Ошолор менен дагы сүйлөшүп жүрүп, бүгүнкү күндө алардагы баалар чечилип кала турган болсо, жайына баардык айыл өкмөттөргө доставкасы менен сүйлөшүлүп жүрүп атат. Анда дыйкандар үчүн мыкты мүмкүнчүлүк экен, дебек кайрылып силерге алып пайдаланса болот экен. Заявкаларын айыл өкмөттөргө беришсе, ошол айыл өкмөттөрдүн заявкасы менен биз туура ошолор менен жеткирүүгө жардамдашабыз. Эми ошол эле учурда ушул жер семизгичтер, жер азыктары деп калдык. Көбүнесе азыр натуралдык жер азыктарын колдонуу дагы натыйжалуу болуп жатат. Мисалы биогумус дегендей, анан бул багытта сиздерде райондо абал кандай? Бүгүнкү күндө бизде районубуздун аймагында 3 органикалык айыл чарбабыз бар. Ошол айыл чарбалар менен Кутчудан айыл чарба кооперативи, анан кийин Гордой Чоот деп бүгүнкү күндө ошол Гордой менен Кутчудан айыл чарба кооперативибиз бүгүнкү күндө ушул биогумустор боюнча иштеп, ушул жалпы эле райондо айыл өкмөттөрдө ушул биогумустарды колго алып элге түшүндүрүү иштерин жүрүп атат. Ошолор бүгүнкү күндө ошол кооперативдер бактарына дагы, эккен картошкаларына дагы ушул бүгүнкү күндөгү таза эмелер боюнча иштер жүргүзүп келишти. Муну дагы эми буюрса, ушул башка айыл өкмөттөргө дагы ушу Гордой айыл чарба кооперативинде ошол семинарларды уюштурабыз деген үмүттөрүбүз бар. Муну дагы жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу башчылары менен, жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы менен биргеликте макулдашып, буюрса ушул жылга ошондой ойлорубуз бар. Эми айтсаңыз, мына жогоруда айтып калдыңыз, окутуу семинарларын уюштурабыз деп дегеле ушул дыйкандардын дагы билимдерин өркүндөтүп туруу маанилүү да. Анткени ошол кайсы улам жаңы сорттор келип атат, аларга ушул багытта сиздерден окутуу же болбосо семинарлары жүргүзүлүп турабы? Кандай таризде түшүндүрүңүз? Ушул семинарлар, окуулар боюнча негизинен бизде февраль айынын башынан баштап Элек райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгында кызматкерлер ушул жерлерде айыл өкмөттөрдөгү кооперативдер менен окууларды, жолугушууларды өткөрдү. Булар бүгүнкү күндө бир эле районубузда азыркы күндө 9 айыл өкмөт бир шаар башкармалыгы боло турган болсо, 2 айыл өкмөтүбүз калды. Калган жерде ошол жерде баардыгы ушул дыйкандар менен, айыл чарба кооперативдери менен биргеликте жолугуп, ошол жерде окууларды үйрөтүп туруп, бүгүнкү күндөгү ушу жердин эгүүнүн эгилишинен баштап ушу түшүм алышына чейин түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бирге
иштерди жүргүзүп атышат алар дагычы. Чоң рахмат. Кадырман теле көрүүчү, сиздер УТРК Баткен телеканалында актуалдуу маек программасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн жазгы талаа иштерине даярдык теманын алкагында кеп кылуудабыз. Андыктан сиздерге керектүү маалыматтар айтылып жатат. Андыктан каналды которбой биз менен чогулуп туруңуздар. Бүгүнкү биздин студиябыздын дагы бир коногу Сыдык мырза. Айтсаңыз, ирригация тармагына соңку мезгилдерде мамлекет тарабынан жакшы эле көңүл бөрүүлөр болуп жатат. Бул багытта сиздерде кандай иштер бүттү, анан кандай көйгөйлөр болуп жатат? Ооба, бүгүнкү күндө ирригациялык тармактарга каржы өтө жакшы болуп атат. Чем мурдагы жылдарга караганда. Быйыл 24-жылга дагы 31 миллион 336 миң сом каралган Лейлек райондук суу чар башкармасына. Ошол бардыгы бүт объекттерге бөлүнүп эме кылган. Азыркы күндө насос станцияларга, каналдарга баягы тетиктерди сатып алуу боюнча тендерлер жарыяланып, бүгүнкү күндө эме болуп атат. Эми тендерлер өткөндөн кийин анан тетиктер алынса, баягы насос станциялардын механикалык час деп коет, баягы ротор, берк, крыльчатка ошол жагын оңдоо иштери түзүлөт. Эгер тетиктер келсе, ал тез эле болот да, бир 2-3 күн, бир жуманын ичинде жай-жайына коюп коюшат. Так берк электричество частары негизи кызууп кетип атат азыр оңдоо иштери. Чоң рахмат. Ошол эле учурда мына ошол эгин талааларында ошол эгиндерди тамчылатып сугаруу менен өстүрүү ыкмаларында дыйкандар өздөштүрүп башташыптыр да. Бул багыттар сиздерде кандай болуп жатат? Дыйкандардын даярдыгы ошол эгиндерди тамчылатып сугаруу менен өстүрүү ыкмасына кандай? Тамчылатып сугаруу менен биз мына райондун дыйкандары көп семинарларга катышканбыз, окуганбыз. Анан бүгүнкү күндө жайылышы баягы негизи чоң аянттарга эмес, мисалы үчүн кулунда бир 10 гектарга эме кылганда, бак кылып, ошолго тамчылатып сугарып бүгүнкү күндө бакты өстүрүп атат. Анан жайылганы өтө чоң гектарлар жок, бирок 1 гектар, 2 гектардан жайылып атат. Жылыш бар да мындай. Чоң рахмат. Эми мен да кошулуп жатсаңыз. Ушул негизинен тамчылатып сугаруу боюнча дагы бул бүгүнкү күндүн ушул талабы болуп атат. Негизинен ушул дыйкандарга ушул нерсени багбандарга жеткирүү айтуу менен ушул Жашыл мурас фонду аркылуу бүгүнкү күндө Кулунда айыл өкмөтүнүн майыт участкасында 100 гектар жерге тамчылатып сугаруу ыкмасы менен жакшы иштер болду. Муну райондук деңгээлде айыл өкмөтүнүн башчылары дыйкандар менен чогуу ошол жерлерде семинарлар өткөрүлүп атты. Ошондой эле тамчылатып сугаруунун дагы бир ыкмасы да Кең Талаа айыл өкмөтүндө 100 гектар жерге бадам. Бул күн санап ушул тамчылатып сугаруунун негизги бул максаты бүгүнкү күндөгү ушул замандын талабы деп койсок, ушул сууду экономдоого көп мүмкүнчүлүк болот экен. Анан экинчи жагы ушул бүгүнкү күндөгү ошол интенсивдүү багбанчылыкты колго алып, ошол жерде интенсивдүү багбанчылык чем ушу дыйкан кыйкандуу дан эгип, ошонун алган түшүмгө караганда интенсивдүү багбанчылыкты колго алып, бир түрдүү бактарды эгилсе, ошонун түшүмү жакшы болуп туруп, өтө жок кирешеси жакшы болот экен. Куатбек мырза, айтсаңыз, эми бул бак тарактарда, багбандарда тамчылатып сугаруу системасы жакшы жолго коюлуп калды. Анан мен өткөн жылы ушул Ай Чарба талаасында жүрүп, ушул жөнөкөй жашылча жемиштерди деле тамчылатып сугаруу менен өстүргөн дыйканды көрүп калдым да. Буга эмне демек ушуну колдонсо болобу? Ооба, бүгүнкү күндө ушул жашылчаларды, теплицаларды уюштуруп, кыныскаларды уюштуруунун үстүнө дагы бүгүн бир топ иштер болуп атат. Мына Лейлек айыл өкмөтүндө дагы Бириккен Улуттар уюму аркылуу көптөгөн ушул элдин жашоо турмушуна жакшы болот деп бүгүн кыныскалар курулган. Кулунда айыл өкмөтүндөгү бул бүгүнкү күндүн ушул бир канча ушул дыйкандарга, элдерге өтө жакшы пайда алып келет экен. Мунун үстүндө дагы жакшы иштер жүргүзүлүп атат. Эми азыр ошол дыйкандарда зыянкечтер дагы бир көйгөйгө салууда. Ошол зыянкечтерден, курт-кумурскалардан убагында арылуу үчүн, эгинден мол түшүм алуу үчүн кандай кеңеш айтат элеңиз? Бүгүнкү күндө негизинен
ушул зыянкечтердин арылуу боюнча бизде өзүңүздөргө маалым болгондой Баткен областында химиялаттуу өсүмдүктөрдү химиялаштыруу боюнча карантин башкармалыгы бар. Ошол биздин айыл өкмөттөрдө ошондой маселелер чыгып калган болсо, ушул багбандардан, ушу элибизден кайрылып отурган болсо, биз бул кишилерге түздөн-түз кайрылып бүгүнкү күндө ошол кишилердин адистери барып жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айыл өкмөттөрү менен чогуу иштер жүрүп атат бул боюнчачы. Чоң рахмат. Эми бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Ошондуктан сиздерде телекөрүүчүлөргө дагы адис катары, ошол ыйкандарга адис катары дагы айтылбай калган ой, кеңештер болсо айтып өтсөңүздөр болот. Бүгүнкү күндө негизинен ушул дыйкандарга айтарым, ушул сууду үнөмдүү башкарууну колго алышыбыз керек. Негизинен сууду үнөмдүү башкарууну колго алып, ушул мүмкүн болушунча интенсивдүү багбандар жагага өтүп, ошол бакчылыктарга иштер жүргүзүш керек. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги тарабынан дагы тапшырмалар берилип бүгүнкү күндө. Ушул дыйкандардын бардыгынын баштарын бириктириш боюнча иш-чараларды өткөрүш боюнча тапшырмалар берилген. Бүгүнкү күндө ушул боюнча дагы Лейлек районунда өзүңүздөргө маалым болгондой 309-494 токтомдор менен 2022 жылдан баштап 2023 жыл бир топ иштер болду. Ушул биздин Лейлек районунун аймагында 9242 гектар жер мамлекеттик фондун жери боло турган болсо, ошону райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан комиссия түзүлүп 9 кишиден турган. Ошол айыл өкмөттөрдөгү жерлердеги мамлекеттик фонддун жерлерине иликтеп 50%-ны Лейлек райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан алдык. Ошол жерде 4614 гектар жерди алып, бүгүнкү күндө ушул биздин Лейлек районунун аймагындагы 2 асыл тукум чарба, 1 кайрак собственный участкасы, 1 статус алган үрөнчү чарбабыз бар. Жалпысынан калган 35 айыл чарба жана артыкчылыктуу субъекттерге биз жер бердик. Былтыркы жылда жалпысынан 2500 гектардан ашык жер кылып берип, бүгүнкү күндө ошол дыйкандар, ошол кооперативдер адамдардын башын бириктирип иш жүргүзүп атат. Ошондо мисал катары айта кетсем, ушул Кең Талаа айыл өкмөтүндө Акташ Кең Талаа айыл өкмөтүндө Акташ айыл чарба кооперативи, тейлөөчү кооперативи бүгүнкү күндө ушул 110 мүчөнүн башын бириктирип 78 гектар жерди адамдардын үрүш жеринин башын бириктирди. Биз тараптан ага дагы ушул где-то 58 гектарга жакын жерлерди бердик бүгүнкү күндөчү. Енді негізінен бүгінгі күнде ошол биз мамлекет тарабынан койгон тапшырма бул эмне деген? Бул бүгүнкү күндө ушул дыйкандар баштары бириксе, эң негизги максат ушул үлүштөр бириккенден кийин суудун дагы эконом болушу. Мунун айтайын деген негизинен бардык ар ким өз үлүшүн алып туруп, ошол жердеги арыктар аябай кандай көп болуп бүгүнкү күндө ушул суу ар жакка кетип, ошонун негизги максаты коромсуз пайдалануу болгон максат болду да негизиненчи. Ушундай негизинен иштер жүрүп атат. Чоң рахмат. Сыдык мырза, сизде дагы кайрылуу болсо айтып алсаңыз. Мен эми дыйкандарга кайрылат элем. Быйыл жаз өтө тез келе турган болуп атат. Ошого бүгүнкү күндө кечиктирбей ички чарбалык арыктарды кашар жолу менен колдо тазалап бүтүш керек да. Жакында эгер чарбалык каналдардан суу бериле турган болсо, ички чарбалык арыктар даяр болбой турган болсо, анан бул жагы жаман болуп калат да. Ошого дыйкандарды айтат элем, тезирээк аракет кылыш керек. Чоң рахмат. Сиздерге ыраазычылык билдирели, убактыңыздарды бөлүп, студиябызга келип, ошол дыйкандар үчүн бир топ керектүү маалыматтарды бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кадырман телекөрүүчү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн жазгы талаа иштерине даярдык кандай жүрүп жатат, дал ушул теманын тегерегине кеп кылдык. Ал эми студиябыздын коноктору Сулайманов Кубатбек, Лейлек райондук агрардык өнүктүрүү башкармагынын баш кадиси, ошондой эле Сыдык Масалиев, Лейлек райондук суу чарба башкармагынын суу пайдалануу бөлүмүнүн башчысы бүгүн бизде конокто болду. Берүүнү мен Бермет Манасов алып бардым. Келерки көрсөтүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.